ЛТРдин Билим Илим каналынын түз эфирдеги берүүлөрүн педагог көрсөтүүсү улантат. Саламатсыздарбы. Биз бүгүн жалпы эле мугалимдердин укук милдеттерине кайрылууну туура көрдүк. Бул жаатта бизге адистер студиябызга келип орун алган. Келиңиздер дал ошол биздин коноктор менен сиздерди тааныштырып өтөлү. Акжолов Абдыкалык Пайзылдаевич, Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башкы адиси. Айгүл Жумаева Кара Суу районундагы Кызыл Сарай орто мектебинин директору жана ошондой эле Эшболот Ажыматов Ош облусундагы билим жана илим кызматкерлеринин профсоюз комитетинин юристи. Урматтуу ага эжекелер, студиябызга кош келипсиздер. Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздерди чакырганыбыздын себеби жалпы эле мугалимдердин укук милдеттери боюнча бир катар коомчулукка маалымат берип кетесиздер деген ниетте чакырып отурабыз. Алгач эле сөздү Ажыматов Эшболот агай баштап өтсөңүз. Деги эле бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын мыйзамында мугалимдердин укуктары жана милдеттери кандай берилген, ошол боюнча кыскача маалымат берип өтүңүз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Туура айтасыз, эми көбүнчө биз өзүбүздүн укуктарыбызды жакшы билебиз дагы милдеттерибизди унутуп калабыз да, жоопкерчиликтерибизди. Эмгек кодексинин 19-беренесинде жалпы кызматкерлердин, бул жерде бир гана мугалим эмес, ал жердеги тех персоналдардын дагы укук милдеттери көрсөтүлгөн. Мугалимдин негизги милдети бул сапаттуу билим берүү жана коомго татыктуу инсандарды даярдоо. Жана ошо өзүнүн ошол жерде иштеген мекемесиндеги мүлктөргө аяр мамиле жасоо жана ошол материалдык базасына, ошо мектептин базасына өзүнүн өсө өнүгүшүнө салым кошуу болуп эсептелинет да. Ал эми укуктары болсо, кызматкерлердин укуктары эмгек кодексинде жакшы, өтө мына кеңири көрсөтүлгөн. Мисалы үчүн эмгек келишим түзүлөт. Эмгек келишимде түзүлгөн шарттарда гана иш берүүчү ошо шартта көрсөтүлгөн шарттарды гана талап кылууга милдеттүү. Эмгек келишимде түзүлгөндөн кийин ошол эмгек келишимдеги көрсөтүлгөн эмгек акыны алууга, жыл ичинде иш убактысында жумасына жана жыл ичинде эс алууга укуктуу, жана ошондой эле өзүнүн укуктарын сотко кайрылуу аркылуу коргоп алууга укуктуу да. Кыскача. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетели, биздин көрсөтүү түз эфирде уланып жатат. Андыктан сиздер өзүңүздөрдүн укук милдеттериңиздер боюнча, урматтуу мугалимдер, кайсы бир түшүнбөгөн суроолоруңуздар болсо, анда бизге түз байланышка чыгууга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Түз байланыштар үчүн 03222 коду менен 72105 телефон иш алып барып жатат. Эми СМС билдирүүлөр үчүн 0221 коду менен 392121 номери иштеп жатат. Андан сырткары ЛТРдин Билим Илим каналынын Facebook баракчасында дагы биз түз алып берүүнү улантуудабыз. Мына ошол жерде да өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды калтырып өтсөңүздөр болот. Абдыкалык Пайзылдаевич, айтып өтсөңүз, мынакей жогоруда бир топ мугалимдер эмнеге милдеттүү, анан эмнеге укуктуу экенин кыскача маалымат алып өттүк. Деги эле бүгүнкү күндө милдеттериңиздерди так туура эле аткарып жатканыңыздар үчүн Кыргызстанда билим берүү уланып жатат деп айта алам. Андан сырткары бүгүнкү күндө укуктарыңыздарды колдоно алып жатасыздарбы? Ошол мыйзамда көрсөтүлгөн. Рахмат, эми мыйзамда көрсөтүлгөн жогоруда айтылган ар бир мектепте иштеп аткан катардагы мугалимби, же болбосо мамлекеттик кызматкерби, же жетекчиби, ар биринин өзүнүн ошо биздин конституциялык укуктарда белгиленген. Аларды майдалап айтыштын кереги жок, негизинен айтылды. Эми укуктарыбызда эмне дейбиз? Эми биз биринчи айтканда ар бир окуу жыл сайын ар бир мугалим, катардагы мугалим 56 күндүк эмгек өргүүсүнө чыгууга укуктуу. Андан сырткары каалаган бизге мүмкүнчүлүк ошол профсоюз уюму келишим түзгөн эс алуу жайларга барып, бир жылда бир жолу эс алып келгенге, баягы эс алуу путевкасы деп коет, жолдомо алып барып келгенге укуктуу. Анан ооруп калган болсо, башка болгон болсо, ошол дарылуу баракча дейбиз, ошого чыгып, медициналык баракча менен дарыланганга укугу бар. Анан эми дагы бир жери бар, эми баягы ошол өзүнүн эмгегине жараша дейбизби, тигил же кайсы бир даражада мамлекеттик сыйлыктарга татыганга көрсөтүлүүгө ошондой укуктар бар негизинен.
негизинен айткан. Негизинен алып караганда мынакей 56 күндүк эмгек өргүүдө эс алууга укуктуу деп жатат да эжеке. Буга чейин дагы социалдык баракчаларда дагы мугалимдердин бир топ пикирлерин карап чыкканбыз. Биз бүгүнкү күндө ушул профсоюз тарабынан кимдерге берилет эс алуу жолдомолору, алар кандай шарттарда эс алып жатышатын ушул жаатта сурамжылоо жүргүзүп көргөнбүз. Бирок ар түрдүү пикирлерди уга алдык. Айрым учурда пикир келишпестиктер болуп, мугалимдер өз ара талашып кеткен жагдайларда социалдык баракчалардан кездештире алдык. Бүгүнкү күндө сиз мисал катары, мугалим катары айтсаңыз деги эле өзүңүздөргө берилген эс алуу убактысын баягы мыйзамда көрсөтүлгөндөй пайдалана алып жатасыздарбы? Сиздерге түзүлгөн шарттар кандай эс алуу жаатында? Саламатсыздарбы? Мен толук ишеним менен айтып кете алам. Мугалимдер 56 күндүк отпускасын өз учурунда туура максатта азыр пайдалана алышат. Анан эс алуу учурлары мен өзүмдүн эле мектебимде айтып кетейин. Кара Суу райондук билим берүү бөлүмү профсоюз уюму былтыркы жылы биз жалпы жамаат менен Ысык көлгө эс алууга барып келдик. ФОТ тарабынан 2 мугалимим акысыз санаторийлерге барып келди. Андан башка Жалал Абад санаторийине, Мамакеев санаторийлерине эс алып атат. Биз жамаатыбыз менен бул эс алууга атайын мектептеги профсоюз уюмунун жалпы чогулушунда ошо сунушталган мугалимдер, арыз жазган мугалимдерди карап жөнөтөбүз. Биз Кара Суу райондук билим берүү бөлүмүнүн профсоюз уюмуна ыраазычылык эле билдирип атабыз. Мен ушу директор болуп иштегенден бери ошо эс алуулар тынымсыз эле болуп, мугалимдер жамааты дагы ыраазы. Андан башка дагы ар кандай ден соолугуна байланыштуу, үй бүлөлүк шартына байланыштуу баягы кыйынчылыктар болгондо профсоюз тарабынан профсоюз чогулушунда протоколдун негизинде жардамдарды алып турабыз. Айтып өтсөңүз, Ишболот агай, бүгүнкү күндө ушул эс алууга барган мугалимдер үчүн кайсы жерлерге барып эс алып алышат дагы, андан шарттары жөнүндө айтып өтсөңүз. Анткени мен жогоруда айтып өткөндөй, социалдык баракчаларда мугалимдер барган эс алуу жайларында шарттар начар экен деген көпчүлүгү басымдуу түрдө белгилеп жазып өтүшкөн да. Кыргызстан боюнча профсоюздар жолдомо беришет. Биз профсоюздар федерациясы тарабынан жолдомолорду алабыз. Ысык көлгө, Көгүлтүр Ысык көлгө, пансионат, санаторийге. Ошол жерде эле Ысык көлдө шаарында, областында Ала Тоо пансионатына, Жетегүз, Ысык Атада бар. Анан өзүбүздүн мына түштүк жакта, мына Жалал Абадта баары жакшы билебиз, Жалал Абад курорту жолдомо бар. Анан бул Мамакеев бар, мына Төлөкөн айылында. Ал жак профсоюздарга карабайт, бирок келишим баада ал жакка дагы путевка алып, мугалимдерди эс алдырганы жөнөтөбүз да. Эгер кайрылса, бирок негизинен бизден баштапкы профсоюз уюмдарда ошол жерде чогулушунун негизинде протоколдоштуруп, анан сунуш келет, анан ошонун негизинде берилет. Ал эми бүгүнкү негизги чакырган максатыбызга өтсөк, мынакей өзүңүз билгендей, биз окуу жылы аяктап, сөзсүз түрдө билим берүү уялары оңдоп түзөө, башкачараак айтканда ремонт иштерин баштап жатышат да. Окуу жылы аяктай баштагандан баштап эле көпчүлүк мугалимдерде милдеттүү түрдө ошо окуу кааналарын, окуу класстарын, залдарды оңдоп түзөө иштерин жасайсың деп милдеттенме берилет экен да, мындайча айтканда, директорлор же болбосо мектеп администрациясы тарабынан. Деги эле бүгүнкү күндө мугалимдер ошол мектеп кааналарын, мектептин ички тышкы ремонтторун оңдоого милдеттүүбү же жасоого милдеттүүбү? Туура бул өзүңүз жакшы билесиз, бул жыл сайын бул көйгөй айтылып келет да, көтөрүлүп келет бул маселе. Бирок айтылып эле калып атат, чечилбей, кайра эле ошол мугалимдер ыйлап сыктап ремонтту жасашат. Ошойдон кайта эле дагы бир жыл өтөт, дагы эле ушул маселе козголот да. Мисалы үчүн азыр бизде Телеграм каналында билим профсоюз комитети, борбордук комитетинин төрагасы Асылбек Токтогуловдун демилгеси менен ошо эмгекчилердин укугун коргоо боюнча Телеграм группа ачылган. Ал жерге ошо Кыргызстан боюнча катталган. Азыр где-то 3000дей жаран кызматкерлерибиз катталган. Ошол жерде дагы мына акыркы коңгуроодон кийинки эң көбүнчө берилип аткан суроо мектептин ремонту боюнча да. Мектепте ремонтту ким жасаш керек? Мугалим жасаш керекпи? Эгер жасай турган болсо, эмне себептен жасаш керек? Же мыйзамда көрсөтүлгөн деген суроолор менен кайрылып атышат да.
Эми негизи мыйзамда мен жана кызматкерлердин укуктарын айтып кеттим. Ал жерде мугалим же тех персонал ошол мектептин класс каанасын ремонт кылсын деген жок. Мыйзамда эмгек кодексинин 211 беренесинде көрсөтүлгөн эмгек коопсуз жана оңтойлуу коопсуз эмгек шарттарын түзүү иш берүүчүнүн милдети. Иш берүүчү өзүнүн каражаты менен ошондой шарттарды түзүп бериш керек. Башкача айтканда ошол сырдап, актап, жакшынакай кылып даярдап бериш керек дагы, кызматкер келип, мугалим келип ошо сабак өтүш керек. Ошондо кыскача тактап айтканда, ремонт жасоого тийишпи же тийиш эмеспи? Тийиш эмес. Тийиш Тийиш эмес. эмес. Бирок агай бүгүнкү күндө мисалы үчүн өзүңүз деле билесиз, профсоюз комитетинин мүчөсү катары дагы бул нерсени жоон териңиз менен сезип келген болушуңуз керек. Бүгүнкү күндө ушул кайсы билим уясы болбосун, кайсы бала бакча дейлиби же айтор мектеп дейлиби, сөзсүз түрдө мугалимдерге бул жүктөлмө катары болуп калыптыр да, милдеттүү түрдө. Жасашың керек, эгер жасабасаң кандай бүтүрөсүң, классты ремонттон өткөрүп беришиң керек деген. Бул жаатта сиздер мугалимдердин тарабын аласыздарбы же ошол мектеп ремонт болуп бүтүшү керек дейсизби? Кандай ойдосуз? Туура жашырганда эмне буга чейин мына президенттин 26 майда атайын жарлыгы чыкпадыбы? Ушул мектептерде жана коммерциялык багытта карагандай ата-энелер фонддору, коомдук уюмдар ошолорду уюштуруп токтолсун деп. Мыйзамсыз акча каражаттарын жыйноо, ата-энелерден, окуучулардан жана зордуктап жыйноо дегенге тыюу салынды. Мына бүгүн кече 1-июнда министрликтин дагы номер 3363 туруп бир номер буйругу чыкты. Ошол жерде дагы жанагындай мыйзамсыз акча каражаттарын билим берүү уюмдарына жыйноого тыюу салуу жөнүндө да. Айтайын дегеним эми мына буга чейин биз чындап мектеп директорлору, башкармалык тарабынан биз ошолорду талап кылганбыз. Себеби дегенде ошо өзүңдүн классың туурабы, өзүңдүн иштеген жериңди тазартып, ремонт кыл дегенбиз. Мына азыр буйрукта ачык-даана көрсөтүлдү. Демек мындан ары биз акча каражаттарын жыйнатпайбыз, эч кимге тыюу салдык. Бул буйруктарды бардык мектептерге Кыргызстан боюнча жетти. Айрыкча Ош шаарына дагы жетти. Менин жеке түшүнүгүмдө демек мектептин жетекчиси, директору башкача айтканда, ал кишинин мойнунда болот. Бул киши жетекчи катары менеджмент болуш керек деп ойлойм, туурабы? Ошол киши өзү спонсор табабы, демөөрчү деп коебуз. Же болбосо атайын усталарды жалдап алабы? Ошол мектептин ремонтун кийинки 2023-24 окуу жылына даяр кылуу милдети ошонун мойнуна түшөт. Агай, мына ушундан улам суроо да сизге. Эмне үчүн бүгүнкү күндө мектеп директорлору жеке инвесторлорду тартып келип мектептин өнүктүрүш керек, анан кийин оңдоп түзөө иштерин өткөрүш керек? Мамлекет тарабынан эч кандай оңдоп түзөө иштерине акча бөлүнбөйбү же бөлүнөбү? Мен конкретно айтып кетейин. Туура буга чейин биз ошо ата-энелер фондунун эсебинен жана камкорлук кеңештеринин эсебинен, демөөрчүлөрдүн эсебинен, анан кийин мына мамлекет тарабынан дагы берилет, республикалык бюджет деп коебуз. Жана кезектеги текущий ремонт деп айтылат да, бир ремонттун 2 түрү бар да. Текущий ремонт, кезектеги ремонт, анан кийин капиталдык оңдоо иштери деп коебуз. Капиталдык оңдоо иштерине жергиликтүү бюджет мына мэрия тарабынан берилет да. Жана титулдук баракчага кирген атайын жанагы өтө эскирген, өтө акча каражатын талап кылган, жана чатыры алмаштыруу керекпи, же болбосо жылытуу системасын оңдош керекпи? Ушундай жерлерге титулдук барактарга тиешелүү мэриянын комиссиясы менен биргеликте башкармалыктын ошондой мектеп жана бала бакчалар киргизилет да, алар жергиликтүү бюджеттеги эсебинен бөлүнөт. Буга жана силер тендер жарыяланды билесиздер. Утуп чыккан адам өзү кандай кылып бүтүрөт, бул анын милдети болот. Республикалык бюджетте мына шаарда бизде ушундай ар бир баланын башына 61 сомдон акча жыйналат. Мен факты менен айтып кетейин. Мына өткөн жылы 21-22 жылы 57 сомдон туура келгенде 4.170.000 сом акча каражаты кеткен. Демек, бул ар бир окуучугабы? Ооба, окуучу бала санына жаралат да. 57 сомдон. Ооба, быйылкы окуу жылында 2023 4.800.000 сом каралган. Эмнеге разница чыгып атат мына жерде? Көрүп атасыңарбы? Себеби дегенде 2 мектеп бизде жана Олимп деген бар. Анан Киров. Булардын эсеп канасы дейбизби, бухгалтериясы башка болчу. Быйыл бизге кошулгандыктан сумма чоңураак болуп калды. Демек, ошол акчанын эсебинен биз быйылкы кезектеги ремонттун өткөрөбүз. Же башкача айтканда 23-24 келе жаткан жаңы окуу жылына ушунун эсебинен мектептер, бала бакчалар даяр болот деген сөздү билдирет. Агай, дагы бир тактап ала турган суроо, бир окуучуга 57 сомдон каралган болсо, бүгүнкү күндө эмгек жана базар баасын эске алганда, ушул акча бир мектептин оңдоп түзөө иштерине жетиштүү боло алабы, жетеби? Жетпейт. Аны мен 2 факты менен далилдегим келет. Биринчиси, мына шаарды карап көрсөңөр, заңгырап салынган мектеп бар, айрым айылдарда. Бирок баланын саны аз. Мамлекет баланын санына берип атканда ал мектепке жетеби, жетпейби? Мына күйөөгө өзү эле чыгып калабы?
кээ бир жерде мектебибиз кичинекей, бирок баланын саны 4 эсе көп. Аларга беймарал жетет да. Ошондуктан ушундай нерселерди биз теңдештириш максатында жана сиз айткандай өтө айрым жанагындай акча каражаттарын талап кылган билим берүү уюмдарына биз жана титулдук баракча дейбиз, биз капитал оңдоонун эсебинен киргизүүгө туура келет. Мына жогоруда жарлык чыкты, буйрук чыккандан кийин жана камкордук кеңештери, коомдук фонддор, коммерциялык эмес немелердин баардыгын жок кылып салды азыр. Демек, бул деген мен түшүндүрүп атат, ошол мамлекеттин эсебинен биздин жетекчилер өздөрү бүтүрөт. Болбосо демөөчүлөрдү табыш керек деген сөз. Менин оюмча. Айгүл эжеке, мына бүгүнкү күндө сиздерге мамлекет тарабынан ар бир балага 57 сомдон бөлүнүп берилип атат. Албетте ага керектүү 65 сом керектүү каражаттарды аласыздар, бирок ошол нерсени мугалимдер жасоого тийиш эмес деп жатышпайбы? Бул жакта бир эмес эки тактоочу маалыматты ала алдык да. Эгер мугалим жасабаса, анда сиз өзүңүз инвестор тартып келишиңиз керек экен, директор катарычы. Инвесторду тартып келе албасаңыздар, мугалимдер албетте өздөрүнүн укугун коргоп, жасабайм деп чыгып кетсе, анда сиз мектеп ремонтун кантип бүтүрөсүз? Азыр дал ушул жагдайда турасыз да, сиз эмне кылмаксыз? Мына ушул көйгөйдү 2019 биздин Кара Суу райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Гүлайым Эгемназаровна көрөгөчтүгү менен ушул демилге көтөрүп, мектептерде көмөкчү чарбаларды уюштуруу демилгелеп чыккан. Ошондо эле биз Кара Суу районунда 132 мектеп болсо, баардыгыбыз көмөкчү чарбаларды иштегенбиз. Уюштура баштадык. Айрымдары теплицаларды, айрымдары бош жаткан жерлерге мөмө жемиштерди, бактарды, коёндорду, тоокторду, керек болсо тукум чыгаруучу, быйылкы жылы болсо баардык мектептер гумустарды өндүрө баштадык да. Мына ушул көйгөйдү алдын ала көрөгөчтүгү менен бизге уюштуруп койгон экен. Биз уюштуруп, учурда көмөкчү чарбалардын эсебинен биз ушундай проблемалардан азыр элден бир тыйын акча. Эгер көмөкчү чарбасы да жок болсо, директор эмне кылыш керек эжеке? Директор катары жооп берсеңиз. Менеджер Көмөкчү чарбаңыз мүмкүн ишке ашпай калаттыр. Көмөкчү чарбалар эч качан ишке ашпай койбойт. Мен практикадамын. Айыл жергесинде көмөкчү чарбасы жок, шаар жергесинде жок да мисалы бүт мектептерде. Ошол акча табуунун жолун тапса болот. Менеджер, директор тапса болот. Мен мисалы үчүн мен өзүмдүн мектебимди айтып кетейин. 2021 жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 46 токтомунун негизинде мектеп алдында чарба иштерин уюштуруу жөнүндө токтому чыккан. Мына ошол токтомдун негизинде биз айыл өкмөттөрдөн 1 гектардан арендага жер алдык. Мен ошол жерге беди септим. Бир жылына мисалы үчүн 90 миңден 120 миңге чейин киреше табам. Андан башка теплицам бар. Демек ошолордун жардамы менен бүтүрө алам дейсиз? Мисалы үчүн менин мектебим, агай айтмакчы, баланын саны 250, бирок заманбап. Мага мамлекет тарабынан 65 сомдон жан башына төлөгөндө 15 миңге жакын акча бөлүнөт. Чындыгында 15 миң менин спорт залыма да жетпейт да. Эжеке, сөзүңүзгө аралжы, мынакей, бул эжекенин жакшы көмөкчү чарбасы бар экен. Башка мектептер кантет? Негизи эле алып караганда директорлордун ушул жетекчиликке бара жаткандагы укук милдеттеринде мектепти ремонттойсуң деген нерсе барбы? Мен дагы кошумча кылып кетейин, эжекелерден булар чындап айтканда Кара Сууда мындай мүмкүнчүлүктөр бар. Бизде деле бар, бирок эсептөөлүү мектептерде жанагындай бакчачылык боюнча жана черешни деп коелу, окон гиляс эгип, ошондон түшкөн каражатты пайдаланганда мектептерибиз бар. Мен аны мактагым келбей атат. Просто айтайын дегеним проект жазуу деп коет го, долбоорлор менен иштеш керек. Азыркы заманбап ошол кайсы бир уюмдар менен иштешип, долбоор утуп алганда мектептерибиз аркын. Ушул мектептерден жана силер билесиңер, жанагы ысык тамак деп коебуз го. Ошого кирген мектептерибиз бар. Башка нерселерди суу чыгарган мектептерибиз бар. Ошол эле чарба иштерди жүрүшүп аткан. Бул демек мына буйруктун чыгышы айрым биздин жетекчилерибиз дагы ойлонуп атат да. Демек дагы башка бир демөөчүлөр менен же болбосо ошол жанагындай источниктерден табуу жолдорун издеп табат деген. Бизде байланыш бар. Байланышты кабыл алсак. Саламатсызбы? Сиз түз байланыштасыз. Бул жерде телевизордо мындай эме берилип атат да, мектеп ремонтун ким жасоо тийиш депчи. Бул жерде бул сүйлөп аткан үн баскычу. Сүйлөп аткан жолдоштор айтып атат да, мамлекет бөлгөн эмеге эле дейт, каражатка эле мектептин баарын ремонттоп, баарын бүтүп аласыз дейт да. Мен Манас районундагы мектеп генералдар комитетинин да. Айта бериңиз, угатабыз. Мен эмнеталар комитетинин да, анан бул жерде ушул суроого мен эмете албай атам да. Мисалы үчүн мектепке бир болбогон каражат бөлүнөт да.
ага эч кандай ремонтту бүтүүгө мүмкүн эмес да. Анан эне аталардан бир 100 сомдон ремонтко акча чогултулса, эми ошонун үчүн чогултуп алыңар, тарап белгилеп атат да. Аны эне аталар жардам бербесе эч кандай мамлекеттин бөлүп берген каражаты менен мектептин ремонтун бүтүрүүгө эч кандай мүмкүн эмес да. Байланышка чыкканыңызга рахмат. Бул биздин телегөрүүчүбүз өзүнүн бир ой пикирин билдирип коеюн деген. Андан сырткары биздин жогорудагы СМС билдирүүлөрүбүзгө алгачкы келип түшкөн СМС билдирүүлөр бар. Жооп берип өтсөңүздөр. Саламатсыздарбы? Ремонтко акча 200 сомдон чогултуп бердик. Негизи эле бул акчаны эжеке өзү ремонт кылам деген үчүн чогултуп бердик. Эмне үчүн эжекелерди мындай кыйнайсыздар дейт. Негизи эле бул суроого кандай жооп бере аласыздар? Чогултуп атат экен, мага да кайрылып атышат. Ошо мисалы үчүн классты, ошо класс жетекчиге айтат экен, или өзүң жаса, или болбосо башка бирөөнү нанимать этесиң, бирок ошонун услугасын жаныңан төлөйсүң деп атат экен да. Эми негизи туура эмес да. Азыр жана сиз дагы суроо бердиңиз, директор ушу сөзсүз ошо ремонтту кылдырыш керек, инвестор таап башка, эми туура. Мыйзамда ушинтип жазып койгон да, иш берүүчү өзүнүн каражатынын эсебинен шарттар түзүп бериш керек деп. Бирок именно бул мектепте директорлордун каражаты жок да, иш берүүчүнүн каражаты жок. Ушул жерде мыйзам чийки болуп калган да. Себеби иш берүүчү өзүнүн каражатынын негизинен ремонт жасаш керек, бирок каражаты жок, бухгалтериясы жок. Ошондой болуп атат да. Менин сунушум бул жанагы суроо берген эжекеге дагы. Эми ар бир балага 65 сомдон бөлүнүп атат. Менин оюмча ошо кубометр эсептеп туруп, мектептин кубометрине ылайык эсептеп туруп, квадрат метрине эсептеп туруп, акча бөлүнсө, ошондо ошол Нарындагы типовой мектеп менен мына Ош шаарындагы же Бишкек шаарындагы типовой мектептердин ремонту бирдей эле болот да. Потому что Ошто, Бишкекте 2000-2000ден ашык балдар бар. Ал жерде 180-200дөн. Адилетсиз болуп калат да. Кийинки суроого жооп берип өтүңүздөр. Саламатсыздарбы? Биз ремонт жасабайбыз десек, мугалимдер директор анда иштен кеткиле деди, кет дегенге акысы барбы дейт. Ошондо мына каражат түшө элек, жанагы краска известер пока алына элек, анан кийин азыр начальник класстар 5-нен 30га кетет. Андан кийин айтып атышат, эмгек өрүүдөн бизди өргүүдөн бизди чакыртып атат. Чакыртып, азыр ремонтту жасашың керек деп атат. Эми бул туура эмес, потому что эмгек өргүдө жүрөт биринчиден. Аны башка чакырткан мүмкүн эмес. Экинчиден иш берүүчү директор ошол мектепке эмне деп дайындалган? Ол мамлекеттин мыйзамдарын так жана туура аткарсын деп ошол жерге отургузулган. Бул мыйзамды бузуп атпайбы? Сен ушул ремонтту жасабасаң, иштен кетесиң. Аны кетире албайт биринчиден. Анан кийин бир жагы монетанын экинчи жагы бар. Директорлордун үстүнөн дагы талап коюп аткандар бар да. Мына мамлекеттик органдар азыр да бир айдан кийин комиссия түзөт дагы, бийлик органдары барып текшеришет. Ремонттун даярдыгын. Как будто ошо акчаны жетишерлик берип койгонсо, анан кийин барып текшерип, булар дагы ошентип кыйнап атышат да, директорлор. Агай айтып өтсөңүз деги эле ушул азыр мугалимдер мектеп ремонтун жасабаш керек. Мыйзамда укуктары өзүн туура колдоно алса, маалыматы бар болсо, анда мектеп ремонтун жасабашы керек дедик да. Ошондо мектеп ремонтун ким жасаш керек? Мен жогоруда айтып өтпөдүмбү? Бул буйрук кече келди, бүгүн жеткирилди бардыгына. Эми мектептин жетекчиси ойлонуп атат азыр. Ойлонуш керек. Айтып атпаймынбы, спонсордун эсебинен бүтүрөбү, же болбосо жанагындай усталарды жалдап алабы, бирок силер айткандай мугалимдердин дагы укугун тебелебей тургандай таризде жүргүзүш керек да. Ошон үчүн айтып атпайбы, жанагындай бул эжекебиз айткандай подсобный хозяйстволордун эсебинен кылабы, демөөрчүлөрдүн эсебинен кылабы, же болбосо долбоор жазуунун эсебинен кылабы, жетекчилер уже өзүнүн чечимин чыгарыш керек да. Анан эми мугалимдер, конечно, барган сайын уже мугалимдер да кандай десек өзүнүн укугун коргонго аракет кылат да бар. Раз эмгек өргүгө чыкканда ал эмгек өргүдө эс алыш керек. Чакыртуу болбош керек. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бүгүнкү тема боюнча өзүңүздөрдүн суроо сунуш пикирлериңиздерди экранда чыгып турган номерлерге жазып өтсөңүздөр болот. Дагы бир суроого жооп берип өтүңүздөр. Эже айтпадыбы, чарбачылык деп мектепте ким карайт чарбаны? Мугалимби же окуучубу? Биздин мектептен окуучулар иштешет, мисалы. Элден акчаң жок болсо картошка алып кел деп чогултат. Мектепке ремонт деп дагы чогултушат. Ар бир окуучуга 20 килограммдан картошка. Буга кандай карайсыздар дейт. Мен жооп берип коеюн.
өзү мектептин көмөкчү чарбасын уюштуруп коюу, баягы иштетилбей жаткан жерлерди иштетүү бул кыйынчылыкка деле турбайт. Мектепте окуучулар иштешпейт. Муну ар суббота күндөрү, мисалы үчүн мен өзүмдүн мектебимди эле айтсам, биз баягы жазгы парниктерди кылабыз. Ага күч деле кетпейт. Теплицаларыбыз бар. Ага андай деле минет, андай деле жумуш күчү кетпейт. Ал эми баягы 1 гектар жердеги бедени бул техникалык өсүмдүк. Ал 2 кароолум бар, 3 жолу сугарат, оорулат, пресстелет, кургайт, сатылат. Өздөрү эле кардалап келет да, алып кетет. Анан жанагы парниктерди, мисалы үчүн теплицаларды, парниктерди өстүргөндө баягы атайын биология, математика, география сабактарында, мисалы үчүн биологияда көчөттү кантип өстүрүшүбүз керек, практикалык саат катары кантип эгишибиз керек, кандай тереңдикте, кандай карашыбыз керек, балдарды эмгекке тарбиялоо, теория менен практика байланышат экен аябай. Жакшы. Андан башка агай айтып кетмекчи, биз баягы ремонт иштерин сөзсүз баягы мектеп жетекчиси болгондон кийин ойлоносуң, окуу жылына кантип даярдайм деп. Баягы көмөк чараларынын эсебинен жетпей калса, жергиликтүү айыл өкмөтү жардам берет бизге. Эжеке, сизден да бир маалымат иретинде сурайлы да, бир окуу классын, бир окуу кананы оңдоп түзөө ремонт иштерине канча акча бересиздер? Мисалы, устанын акысына же башка канча болот? Ар бир класска Кыскача айтсаңыз. актап, сырдап, краскалап кетишине 1000 сомдон. Бул жерде да ушул жаатта бир суроо келиптир да. Саламатсыздарбы дейт, мектепке ремонтко акча чогултуп жатышат. Биздин класстан 200 сомдон 40 баладан чогултту дейт. Биздин класста эрте мененки дагы смена бар. Алардан 100 сомдон чогулттук. Ошондо ашкан акчаны эжекелер жейбит деген. Эми бул мектеп, бул эжеке кайсы мектеп экенин, менин кайсы район экенин билбейм. Бизде мисалы үчүн баягы мыйзамсыз акча чогултпоо боюнча 2019 эле Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлигинин 30 сентябрда буйругу чыккан. Ошондо эле Кара Суу райондук билим берүү буйрук чыгарып, анын негизинде мектептер буйрук чыгарып, ата энелер чогулуштарын, даже окуучуларга да түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, кол тамгы менен милдеттендирип алганбыз. Мен ишенимдүү айта алам, Кара Суу райондук билим берүү бөлүмүндө 132 мектеп болсо, мында мыйзамсыз акча чогултуу жок. Себеби биз ай сайын маалыматты берип турабыз. Кийинки суроого жооп берип өтсөңүздөр, саламатсыздарбы? Жогоруда эмгек өргүүдөн чакырууга деги эле ремонт иштерин жасоого болбойт деп жатышпайбы? Бирок биз ошентип жасабай койсок, мектеп директору тарабынан кысымга алынабыз. Эч кимге үнүбүздү деле айта албайбыз. Кимге кайда кайрылсак болот дейт. Жана айтып өттүм го, негизи эмгек өргүүдөн өзүнүн макулдугусуз чакыртып алганга болбойт. Ал эмне себептен? Тем более мына ремонт жасатканга негизи мүмкүн эмес да. Анан кийин кимге кайрылат? Ишеним телефондору бар байгай ошол эжекелер, мугалимдер үчүн. Бул боюнча почти мына билим берүү бөлүмдөрү, райондук, шаардык баары билет. Баары билишет, ушундай кылып ремонт кылдырып атышканын билишет. Мен 100% билем да. Эми аларга кайрыла албайт да. Эми только силовой структурага кайрылыш керек. Сиз билип туруп, мугалимдердин укугун коргоочу профсоюздун юристи катары сиздин юридикалык да билимиңиз бар. Эмне үчүн атайын рейдтерди уюштуруп, барып ошол жерде жеринде түшүндүрүү иштерин кылбайсыздар мугалимдердин укугун коргоо максатында? Болот менен эле мугалимдерге эле түшүп келатат да. Булар бизге мынтип озеки кайрылат. Кат менен кайрылышпайт. Сиздер барып ошо мугалимди жеринен көрүп укугун коргоп коюуга алыңыздар, күчүңүздөр жетеби? Негизи барбы мыйзамда ушундай? Жетет. Мисалы үчүн өзүңүз бардыңызбы ушунча жылдык эмгек тажрыйбаңызда? Технический инспектор катары ошонун мыйзам 409 мыйзам беренеде эмгек кодексинде көрсөтүлгөн каалаган мезгилде туура барып эмгекти коргоо талаптарын текшергенге укугу бар деп жаздым. Бирок мен жалгызмын область боюнча, ошо область боюнча. Мындан ары барып бир текшерип кызыгып көрөсүз багы? Кудай буюрса ушул сезондо сөзсүз барып текшерем. Кийинки суроого жооп берип өтүңүздөр. Класс жетекчилер ремонтту бүтүрүп, анан отпускага кетесиңер, бүтпөсө отпускага кетпейсиңер дейт. Ушул туурабы дейт? Эми ал туура эмес да. Себеби дегенде азыр эле айтпадыбы, мына профсоюздун мүчөсү, кызматкер айтып атат. Ал жерде эмгекти коргоо деген атайын өзүнүн бөлүмү бар да, туура. Ошол жерде ар бир кызматкердин же болбосо ошо профсоюзунда мен да мүчө катары өзүбүздүн милдеттерибиз бар, укуктарыбыз бар. Ошого жараша раз эмгек өргүүгө буйрук чыктыбы, буйрук чыккандан ал буйрук менен тааныштырылат да, эмгек өрүүсүндө эс ала бергенге акысы бар.
эч кандай бирок ремонтко аны келбеши. чакырдырып ремонт кылганга жок. Эми Чыгарбай коюуга укугу жок. Кээде болот, жогоруда айтпады бул жак. Эгерде мен өзүм каалоо менен келип, өзүм иштеген ордумду тууралуу таза тутуп болсам, ал менин өзүм ишим. Бирок мен эч кимге милдет кылбай, же болбосом арызданбай, өзүм каалоо менен келсем, эч ким мага тоскоолдук кылбайт менимче. Туура, өз эркинче келсе. Анан жанагындай зордоо жолу менен мүмкүн эмес чындык. Кийинки суроого кыскача жооп берип өтөсүздөр, анткени СМС билдирүү аябай көп. Саламатсыздарбы? Класстын ремонтун ата-энелер акча чогултуп жасоого укуктуубу же укуктуу эмеспи? Бизде ата-энелер акча чогултуп өздөрү ремонт кылып жатышат. Негизи эле ата-энелер ремонт кылабы дейт. Эми мен ушул жерден ачык эле айтайын, мына буйрукту жогоруда айтып өттүм. Таптакыр акча чогултуп. Эгерде ата-энелер өздөрүнүн демилгеси менен да эч кимге биз мына өзү жыйнадык, жанагындай протоколдор түзүп, биз эч кимге арызданбайбыз, өз каалообуз менен мектеп үчүн кылып атабыз десе, ага эч ким тоскоолдук кыла албайт. Бирок жанагынтип анан кийин төртөө баштап коюп калган нааразы болгон нерсе ал туура эмес да. Себеби дегенде бир коллективде 100 адам болсо, анын 10-у каршы болгону менен 90% кайра макул болуп атпайбы? Ошондой жагдайларды эске алыш керек деп ойлойм. Кийинки суроо, сиздер жогоруда ремонт иштерин директорлор бүтүрүшү керек деп жатпайсыздарбы? Директорлорго деле кыйын да, мамлекет кайда өзү дейт. Мен айтат элем да, мектептин директору ошол кызматка келип атканда ойлонуп келиш керек да. Жетекчи деген. Ал жетекчи ошол окуу, ошол мектепте директор болуп отурабы? Балким мен катуу айтып коюшум мүмкүн, бирок эми мен коллега катары айтып атам. Ошол милдеттеменин моюна жүгүнү алгандан кийин ошого жооп берет ал. Буйрук менен тааныштырылып атпайбы? Ошол эсеп кысаптарды жүргүзүү мүмкүнчүлүгү туурабы берилет деп буйрукта көрсөтүлөт. Жоопкерчиликте көрсөтүлөт. Анан мен тааныштым деп туран ошол кызматка отуруп аткандан кийин кайда баратат, эмнеге баратат, адам ойлонуш керек. Кийинки суроо эжеке сизге келген. Өмүр бою эле мугалимдер ремонт жасап келе жатат, бүтүрбөсөң кетпейсиң деп дайым эле талап коюшат. Ал дагы эжеке мактана бербесин, мен мектебине барсам болобу экен дейт. Болот, келе берсин. Мектебибиздин эшиги ачык. Келе берсин. Мен бала бакчада иштеймин, бизди да ремонтту кылдырып, анан отпускага чыгасыңар дейт. Ремонтту ким кылуу керек негизи дейт. Менимче эми гана кошулган биздин көрсөтүүгө. Айтып жооп берип коюңуздар, бала бакча кайсы билим берүүнүн кайсы мекемеси болбосун? Жана айтып өттүк, эжеке кечире кошулуп калыптыр, чын эле. Тарбиячыларды ремонт кылбасаң, пока ремонт бүтпөйсө эмгек өргө кетпейсиң деген бул негизи туура эмес да. График бар, эмгек өргөн график бар, ошол күн 2 жума мурун эскертилет, сен 2 жумадан кийин эмгек өргө кетесиң деп. Всё. Ал эмгек өргүнүн мөөнөтү келди, ал кетет, аны эч ким токтотуп ала албайт. Мына ушул нерседен көбүнчө баягы мектеп жетекчилиги менен жөнөкөй мугалимдин ортосунда пикир келишпестик, чыр чатак чыгышы мүмкүн экен да, келип түшкөн суроолорго карагандачы. Ушул жагдайда деле басымдуу бөлүгү алып караганыбызда ушундай чыр чатак чыкканда деле кайра эле мугалимдер жабыркап калып атат да, жөнөкөйчү. Негизи анонимдүүлүк сакталабы сиздерге кайрылганда? Албетте, мына жана буйрукта айтып атпайбы, ошондой нааразычылык болгондо мектептерде ишеним почталары бар, уюштурулган, туурабы? Анан кийин ошол ишеним телефондор коюлган. Эгерде келиштен жабыркаган эме уялып аткан болсо, ошол биздин башчыбызга же болбосо кайсы жооптуу кызматкерге ошондо официалдуу кайрылыш акысы бар. Саламатсыздарбы? Ошондо мектепте техничкалар эмне кылыш керек, мектеп ремонтун ошолор жасаш керек да дейт. Мектеп кызматкерлери мен билгенден ошо өздөрүнүн функционалдык милдетине да каралган да, туура. Ошол кайсы бир участкада болот, бөлүнөт, алар да мектептин көлөмүнө жараша болот, имараттын жана ички алардын өздөрүндө ошол берип атканда, ошол участканын бөлүнгөндөн кийин ошол жерди тазалоо, таза кармоо ошонун мойнунда да. Ошол себептен аларга бизде түз байланыш бар, түз байланышты кабыл алсак. Алло, жакшысыздарбы? Сурооңузду бере бериңиз. Бул сиз эжеке онабу үчөө тең жалган айтып атат булардын баардыгы. Эч качан правком мугалимдердин укугун эч качан колдогон эмес. Булар ошо заведующийдин буйругун аткарышат. Кошуласыздарбы? эми Ал өзүнүн ою. Телеграм каналга кирип көрүңүз, аксакал. Кайсы эмне деп кирет? Билим профсоюзунун группасы кызматкерлердин укуктарын коргоо боюнча ошода группа, телеграм группа бар, ошол жерге кирип көрүң. Мен бир күндө жок дегенде 100 адамдын укугун коргоп, мыйзам чегинде жоопторду берип атам мен. Саламатсыздарбы? Мектептин ремонтуна мамлекет тарабынан тийиштүү деңгээлде краска берилбейт, бирок кааналардын ремонтун жасагыла деп талап кыла беришет, текшерип да келе беришет. Ата-энелерден акча жыйнабоого туура келбей калат. Себеби биз ошол талап кылайык, ремонт кылышыбыз керек дейт. Эми мектептин директору дагы бирдекени эске алыш керек да. Мисалы үчүн
мектепте айталы 10 кана болса, мисал айтып атам. Ошол 10 кананын баарын ремонттош зарылбы жокпу, бул бир маселе, туурабы? Айрым мугалимдерибиз бар, 3 жылда бир ремонт кылганы бар. Себеби таза тутат. Таза кармайт. Ал мугалимдин өзүнөн да, жетекчиден дагы. Анан ошол жерде жылдык эле краскалай бериштин кажети барбы? Жок да. Ошондуктан жанагы калып кеткен канабыз бар. Постоянно адам көп кирген ашканабыз бар, туурабы? Ошол эле спорт залдар бул жыл сайын ремонт кылбаса болбойт. Ушундай мындай майда чүйдөгү нерсе, бирок ушундай нерселерге көңүл буруш керек деп ойлойм да. Кийинки суроо сизге экен, агай, саламатсыздарбы? Профсоюздан бөлүнгөн акчаны мектептин ашканасына иштеткен туурабы директор дейт. Жок, профсоюздун ар бир кызматкерден эмгек акысынан өздөрүнүн макулдугу менен 1% кармалат да эмгек акысыначы. Ал только ошол профсоюздун иш-чараларына жана ошол профсоюз мүчөлөрүнүн кызыкчылыктарына колдонуш керек да. Саламатсыздарбы? Менин суроом төмөндөгүдөй. Жалал Абад облусуна караштуу Көк Жаңгак шаарында бир мектепте ушинтип ар бир окуучудан 200 сомдон ремонтко чогултуп, ошону да көзөмөлгө алып койсоңуздар, 6 балалуулар 1200дөн беришке туура келип жатат. Эмне үчүн ата-энелерден чогултушат, түшүнбөйм дейт. Ата-энелерден эмне үчүн чогултуп жатышат, ошону бир айтып койсоңуздар. Мен айтат элем да, муну жогоруда айттым, 26 майда президент указы чыкты, жарлыгы. Мына күнү кече 1-июнда чыкты. Ушул буйруктун негизинде бир тыйын да бербей коюшка акысы бар булар. Эч ким зордошко дагы, кыстоого да эч кандай укугу жок. Бербеш керек. Кийинки суроого. Саламатсызбы? Биз бала бакчада иштейбиз. Отпускага чыкканмын. Бирок эртең 3-июнь ишембиликке чыккыла деп жатат. Отпускнойда аз эле чыгат. Аты жөнүм сыр боюнча калсынчы дептир. Жок, эмгек өргө чыккандан кийин эч кандай иш-чарага чыгарткан мүмкүн эмес ал. Эмгек өргүгө чыкты, болду. 28 күнбү или 56 күнбү? Ошо 56 күндөн кийин жумушка чыгат. Мындан сырткары дагы, агай, айтып өтсөңүз дагы бир ирет, биздин ушул жалпы мугалимдердин укугун коргоочу ишеним телефондорду жана ошондой эле укук бузулуу болгондо кимге, кайсы жерге кайрылууга мүмкүн? Кыскача мүмкүн болсо. Эң негизги укук коргоочу кызматкерлердин укугун коргоо бул профсоюз. Ар бир уюмда, ар бир мекемеде профсоюз уюму түзүлгөн, комитети түзүлгөн. Ошолор кайрылат биринчи, анан кийин алар чече албаса жерин анан жогорку органдарга, ошо район, область, ар бир уровенде биздин правкомдор бар. Демек сиздерге кайрылганда кат жүзүндө кайрылыш керек же ОЗЭК-да кайрылууга мүмкүнбү? Сөзсүз түрдө анонимдүүлүккө кепилдүүлүк бере аласыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин убактыбыз чектелип баратат. Андыктан сиздерден келип түшкөн СМС билдирүүлөр аябай көп. Эфирден кийин сөзсүз түрдө биздин студиябызга келген коноктору жооп берип өтөт деп сиздерге сөз берип өтөйүн. Сиздер Билим каналынын педагог көрсөтүүсүн түз эфирде көрдүңүздөр. Сөзсүз түрдө бул көрсөтүүнү кайра кайталап көрөм десеңиздер, анда биздин YouTube жана Facebook баракчаларыбызга башпаңыздар. Албетте өлкөбүздө качан гана укук мыйзам чегинде иштегенде, мына ошондо сиздердин укугуңуздар корголорун жана ошондой эле өзүңүздөрдүн укугуңуздарды биле жүрүшүңүздөрдү биз дагы сиздерден суранып өтөт элек. Сиздер менен педагог көрсөтүүсү болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.